жалпысынан Кыргызстан боюнча 107 учур жаран ошо коронавирус менен катталган. Анын ичинен Жалал Абад областында 51, Ош областында 28, Чүй областында 4, Баткен областында 1, Ош шаарында 9, Бишкек шаарында 8, Нарын областында 4, Ысык-Көл областында 2 киши катталды. Аларды бөлүштүрсөк, 49 киши эркектер, 58 киши айылдар болуп атат. Жашына бөлсөк, 11 жаран 15 жашка чейин балдар, анын ичинен 1 жашка чейин 2. Азыр жанагы ошол бардыгы 107 киши ооруканаларга жайгаштырылган, жаткырылган. Анын ичинен бүгүнкү күндө 3 оор акыбалда, 2 стабилдүү десек болот, Ноокан аймак ооруканасында, бирөө Ош областтык бириккен ооруканасында, ал кишинин акыбалы өтө оор. Атайы жанагындай ИВЛ аппаратына ал кишини коштук. Ана коронавирустун жана кырдаалы башталган бери 8186 тест изилдөө анализдер жасалган. Анын ичинен bir сутканын ичинде 777 обсервация, ошо чегарадан келгендер 5138 башынан болгон. Анын ичинен 370 үйлөрүнө уже чыгып кеткен. Бүгүнкү күндө 1592 киши обсервацияда жатат. Анан кийин жана байланышуу жарандардын саны жалпы 5771 киши катталган. Анын ичинен жакын катнашуу жанагындай үй бүлөлүк жакын туугандары бардыгы 1561 киши биздин көзөмөлдө. Андан тышкары экинчи категориядагы байланышуу жарандардын саны 4210. Бул жерде мындай атайы суранат кетет элем. Биз азыр 2 күнүн ичинде салыштырмалап алсак, 10 киши кечээ, 13 киши жаңы учурлар катталып атат. 23 кишинин 4-ө сырттан келген коронавирус деп санасак болот. Калган 19 өзүбүздүн ичинде ошол жанагындай байланышуу режимин сактанбаган, колдонбогон себебинен өзүбүздөн чыгып атат. Биздин медициналық кызматкерлер ушундай кыйынчылыкка карабастан иштеп атышат күн-түнү. 3 кишини кечээ ооруканадан дарылап чыгарышты. Бул жерде болсо 4 бала 2 сутканын ичинде чыгып атат, плюс болуп туруп. Андан тышкары 5 үй бүлөдө 15 жаңы инфицированный адамдар 2 сутканын ичинде пайда болуп атат. Бул себеп эмне болуп атат? Себеп жанагы карантинди колдонбогон үчүн ушундай бизге мындай күч, бизге кыйынчылык алып келген ушундай окуялар пайда болуп атат. Биздин тармак боюнча Кыргызстан боюнча 257 мобилдик бригада иштеп атат. Аларга эми жардам бергениңер бардыңар эле ошо жанагындай изоляцияда жанагы өзүнчө обочолонуу режимде турсаңар биз үчүн чоң жардам болот. Андан тышкары айтып кетсем, мына көп суроолор болуп атат, медицина кызматкерлер жумушуна бара албай атат, кайра үйүнө жеткизе албай атат деген. Күндөн күнгө бул көрсөткүч өз калыбына келип атат. Бүгүнкү күндө 797 автоунаа бекитилген. Дагы муну көбөйтөбүз. Андан тышкары жана өзүм барам, жардам берем деген медицина кызматкерлери бүгүнкү күндө 180. Ал өзүнчө бир топ болуп, алар күндөн күнгө Кудайга шүгүр көбөйүп атат. Бир топ суроолор болуп атат, жанагындай дары-дармектер барбы, жетеби?
бардығы күнігі жанағындай бұл мәселе жасалып жатады. 3 айға жете тұрған дары-дәрмек складтарыбызда бар, ооруканаларда бар. Атайы коронавирусқа ошо жанагындай катталган ооруларга антивирусный терапия деп коебуз. Анда азыркы мындай эң керектүү дарылар бардыгы бар, дагы эл аралык коомчулук менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Андан тышкары медицина кызматкерлери ооруп атыптыр, ушундай болуп атыр деген сөздөн алыспыз. Бир да Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө бир да медицина кызматкер ошо ачактарда иштеген эч ким ооруган жок, эч кимде жанагындай тесттери аныкталды, положительный экен деген андай эмелер жок. Расмий түрдө кабар берип атам. Биз берип аткан маалымат тонук, толук. Бул жерде биз жанагындай катып атат, мындай кылып атат деген сөздөрдөн алыспыз. Рахмат. Касым Бешемевич, экспресс-тесттер боюнча айта кетесизби? Экспресс-тесттер жанагы сапаты кандай деген сөз болуп атат да. Мындай болуп атат, жанагы бул маселени Белоруссия бир мамлекеттин эмесин тесттерин кайтарды деген бизде андай жок. Тесттер келген экспресс-тесттерди. Алар бардын биз жанагындай эталонный, контрольный тестирование деп ПЦР-ге текшерип андан кийин